Саламатсыздарбы Бишкек, саламатсыздарбы Кыргызстан. Мына адаттагыдай эле дагы бир жолу кутмандуу кечиңиздер менен экранга жакын отуруңуздар. Адаттагыдай Борон шоу кечинде программасы старт алды. Кол чаңыңыздар менен Борончу Кудайберген, ошондой эле Маликаны шаңды кол чалар менен чакырып. Assalamu alaikum, hurmatly telegörçüler, kayradan joluguşup oturasызга миң мерте шүгүрчүлүк. Мына залга убактыңарды бөлүп келген сиздерге чоң рахмат, урматтуу теlegörçüler. Мына эшикти карасак жакшынакай алып. Жаз келди, жадырап жайнап, жаздын биринчи жамгыры жаап, ар бир жааган жамгыр менен кошо ырыскы жайты. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө бакыт талай ырыскы береке болсун. Кош келипсиздер. Ошондой эле жаз келгенде дайыма биз айымдардын майрамы мына эшикте жакшынакай болуп, аял заты жеңил кийинишип, кызыл, жашыл болушуп дегендей кыргызда айтып коет, ачылып деп коюшат. Келсе дегенде кышкы кийимдердин баарын таштап, жеңил кийинишип, жаркырап, кооз сулуу болуп, кызыл, жашыл, көк болуп дегендей айлананы көрккө бөлөт. Ошентсе деле баары бир жашоодо аял заты биздин жашообузду көркүнө чыгарып турат экен. Ошондо деле болбойт экен. Биз аял заты бир жуманын ичинде 7 күн, бир суткада 24 саат болсо тынбай иштейт экен. Таң аткандан тургандан баштап үй жыйнайт, кир жууйт, тамак жасайт, балдарын кийимдерин тазалап, кийгирип сабакка жөнөтөт, күйөөсүнүн курсагын тоюп сабакка жумушуна жөнөтөт, кайра балдарды тосолот, кайра күйөөсүн тосолот, кайра келгенде аларга тамак жасайт, алардын курсагын тоюп, сарбине алып, сабактарын карап, баарын жаткырып, баарын ошентип түн ортосунда эртең мененден кечке чейин тынбай иштейт экен. Ошондо деле биз болбой эле жумуштан келгенде эркектер эмне деп айтат экенбиз? Эч нерсе кылбай үйдө отурасыңбы дагы эле дейт экенбиз. Биз аял заттын түйшүгүн көп баалай бербейт экенбиз. Бирок жаз келаткан сайын дайыма мына айымдардын майрамы менен биздин жакшынакай күнүбүз башталды. Майраңыздар менен келаткан. Баштадык. Эми элдердин бизге дайыма жөнөткөн жакшынакай сүрөттөрү, видеолору тамашалуу болгон өзгөчө жакшы бизге берген белектери бар. Ошолордон кичине көңүл буралы экранга карап коюңуздар. Мынакей келиңиздер, элден келген кызыктуу сүрөттөр. Мына биринчи сүрөт бизге кичинекей балабыздын сүрөтүн жөнөткөн экен. 5 минуттук тынчтыктын жыйынтыгы дейт. Кышында кар менен ойногон болсо, жаз келгенде балдар 5 минут көңүл бурбай койсоң, монтип өзү сүрөтчү болуп алат экен. Мындай жакшынакай сүрөт жөнөткөн. Жигит болсо абдан кубанып, сүйүнүп турган учуру мынакей күндө апаң ток кыйкырды, тууд окшойт, барып алып кел десе, биз бала кезде сүйүнгөн бойдон барып ушинтип кубанып жумуртка көтөрүп келчүлүк. Заманбап. Ар ким ар нерсе кылып ойлоп таап атат экен. Мунун гитарасы, тырмагы өсүп кеткен, буттун сүрөтүндөй болгон гитарасы бар экен. Ал эми мына армияда жигиттерибиз мынтип учуру келгенде абетти муну ушинтип эле күрөккө деле тамак пышыраса болот. Заманбап. Илгери селфи деген болчу эле, Instagram деген болчу эле деп апаларыбыз айтат. Instagram эмес, биздин учурда 100 грамм деген болчу эле деп. Бирок азыр апаларыбыз болбой эле мынтип телефон менен кошо жашап калдык чогуу. Мынакей бул болсо бир туугандар экен. Жамбыловдордун тукумдары экен. Мынакей силерге бир туугандар ушундай кызыктуу сүрөттөрдү жөнөтүп ийишти. Дагы мүмкүн болсо сүрөттөрдү жөнөтө бериңиздер. Анда көрсөтүүбүздү баштадык. Бүгүнкү биздин көрсөтүүгө келген коногубуз өзгөчө адам. Мен бул кишини абдан сыйлайм, анткени мен бала кезден баштап, деги эле ушу чыгармачылыкка аттангандан баштап ушул кишини мындай көрүп, суктанып, кыргыз элине кызмат кылып келаткан биздин сыймыктуу Кыргыз Республикасынын эл артисти, заслуженный артист Кыргызской Республики. Эмне себептен орусча кыргызча кошуп койгонун себеби сиздердин алдыңыздарга деги эле кыргыздын сыймыгы болгон Юрий Иванович Бабковду чакырабыз. Кол чаап коюңуздар.
Мен азыр башында баштаганда айтпадым ба? Юрий Иванович өзү биринчи ушул артисттерди көрүп чоңойгондо сиздерди көрүп чоңойгонбуз да. Деги эле өзү мен бала кезимде билем, айылга концерт коюп келет дегенде, азыр биз 4-5 бирге калып эле концерт коюп беребиз го. Азыр концертке койгондо дагы кичине мындай бир жоопкерчилик жогураактай концерт коебуз. Себеби дегенде 5-6 бирге алып барып фонограмманы коёго эле ырдай эмес го. Сиздердин учурда инструменттерди эртең менен келип алып ошол айылга кечке ошол жана инструменттин баарын даярдап, аларды настрой кылып, анан кийин баштачу элеңиздер. Түйшүк көп болчу эле. Абдан көп. Ошондон бир элес. Ошондон бир элес, биринчиден ал кезде мындай эле чогулуп жүр барып келе коелу гастрол деген убакыт эмес болчу да. Программаны түзөсүң. Анан бекитесиң облуска. Өкмөт уруксат берет. Анан мен культурага барасың. Ошол жакта худсовет бар. Ал программанын ичинде сөз түрдө мекен жөнүндө, партия жөнүндө кичине ырлар болбосо, ошону өткөргөндөн кийин анан маршрутный лист деген бар. 4-5 кишиге отуруп концерт коюп бересиздер. Концерт башталгыча комиссиядан өтүш үчүн. Жок, эми кээде ар кандай болот да. Кээде записин угузасың, кээде ушундай болуп калат, далилдейсиң, мындай болбосо анда көрүш керек дейиш, анан алып келесиң, көрсөтөсүң бар. Көрсөтүп туруп, анан бекитет. Анан маршрутный лист деген алганда бул мыйзам. Кайсы жака барбасаң тозуп алат да. Керектүү иштер менен, мисалы ал кезде башкармалар көп эмесми, колхоздорчу. Мен чыкканда 21деминби ошондо, Нарынга. Гастролго ошондо көпкө чейин чыксыздар, 2-3 ай чыгып кетчү белеңиздер? 2-3 ай чыккан күндөр болгон. Бирок анда бир нерсе жеңил болчу да, жакшы. Несе? Бир жерге барып, ашып кетсе 2 афишаны чаптап коесуң. Эл келет. Болду. Эл келгени кирет, батпаганы тышта турат. Ошо кезде элдердин чыгармачыл адамдарга сыйы башкачараак болгонбу? Же артисттердин элдерди сыйлоо койгон концертинин деңгээли башка беле? Эми баягы доорго жараша салыштыра берсе деле бир чет өзүм туура эмес көрөм, бардыгы доорго жараша да. Негизи өзүм оюмда. Албетте концерт биз Кыргызстан боюнча кайсы точка деп коет го, билесизби? Точка деп коебуз. Кайсы точка көрүүчүлөрү кандай билип каласың да. Айырма болот экен да. Керек болсочу, жалпы эмес да. Бир райондо, мисалы, ар бир айылда көрүүчүлөр башкача. Кээ бирлер мындай суктанып көрөт да, мындай операда отургансып кол чабып болот. Кээде өзгөчө сахнага чыгып кеткендер болот. Ар кандайлар болот. Сен айтканың туура, ана түйшүк көп да. Барып таң атпай коесуң бүт инструменттерди. Бирок аны менен кызыгы да, өзү мындай кыскача айтканда кайф болчу да. Мен бир нерсени эстеп, эсиңдеби? Жок, баягы кадыр түндө иштеп атпадыкпы? Ошол мезгилден кийин да. Анан ошондо артисттерде бир мындай бири-бирибизге хохма айтып, прикол ыргытып, анан эң сон прикол кеткенде тиги чыгып кетет го артист. Кетип калат го тишке. Болду, мен уже жеңдим дегенсипчи. Билесизби, анан мен үйүмдө отурганда сен келип калдың, мен анан үйдө отуруп чай ичип атып, анан сен прикол ыргытып тышка кетип атпайсыңбы? Токто, бери кел, кыргызсыңбы? Батагылып чыкпайсың. Эсиңдеби? Ошо бата кылбайсыңар деген, колго суу куйбайсыңар деген сизден. 70 канчанчы жыл эсимде жок, 8би, 9бу бүт дүйнөлүк конкурс болгон эстрадан. Кайдан чыкты? Азыр эмени Албарстын ырдабайбы? Сиз Албарстын ырдайт деп. Малика кызыбыз аябай аракет кылды. Аракет кылдың. Бирок жеңилирээктерди чочутпасаңар бесполезно. Биринчи ар жакты каранын ордунан козголуп чочуган. Рахмат, Малика, рахмат. Рахмат. Аябай корктум. Анан дүйнөлүк боюнча фестиваль болду, эстрада. Келсек, Кубадан келген,
Африкадан келгенден бери баардыгыч. Анан биздин баягы жергиликтүү Фрунзе эмес беле. Кыйын музыканттар баардыгы биз айылдан келгенбиз да. Ошентсе деле анан бар мындай турат, анан досум сен на сцену деди да. Анан биздер уже айттырбай элечи, досум сен сахнага дегенде балдар тегеректеп, омин деп туруп чыксак, бүт баары бизди карап момтуп күлбөдүбү? Бизди карап ошондо күлбөдү. Улар эмне үчүн болуп атат депчи. Биздики башынан эле сахнага чыгабызбы, сөз бата тилейбиз. Айылдан чыгабызбы, алыскы жолго бата тилейбиз. Бул негизи досум сөндүн башынан келатат. Кызыл гүл кезибизден. Башкы демөөрчү Тексан деген компания мындай жарыктардын баарын Кыргызстанга алып келип аткан компания Тексан жарнамасына көңүл буруп коелу. Жардама тыныгуудан кийин көрсөтүүбүздү улантабыз. Эми биз ошол программада ойлоп чыгардың. Коркутканын коркуттуң. Дагы бир азашпар окшойт. Эми мындай зерикпей сүйлөшүп отурганда кичине зерикпей туралы, ден соолукка да пайдалуу болсун деп азыр биздин жанагы эле сизди келип коркутуп кеткен Малика кызыбыз менен кичине ортого чыгып, же бияка чөспү, же берге турасызбы? Жок, батам бияка деле. Сен ойлоп. Болду, кичине бир бийлеп кое турган шартыбыз бар. Мениби? Сиз бийлеп коюшуңуз керек. О, катуу тапкан экен. Мейли, бөрү карыса бир бийлик алы бар. Ойлобу? Кантип эле болбосун. Келиңиз кана. Маэстро, DJ, Масият. 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till for broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock. Рахмат. Ден соолукка пайдалуу. Ой, аябай ден соолук 5 жыл кошподуңбу азыр? Эми мындай кылалы, Ирүү байке. Сиздин өмүр жолуңуздун баарын жакшы билебиз, кошо жүрөбүз, кошо көрүп жүрөбүз. Канча деген улам идеяга бай адамсыз, отура албайсыз. Улам бир нерселерди кылып турасыз, жаңыча бир нерсе болуп турса экен деп чогуу эле кылып жүрөбүз, аралашып дегенде. Канча чогуу иштедик, кадыр түн. Ошону айтам. Анан эми буюрса, андан да тышкары баардык кылган иштериңиздерден да бир иш баягы элдин оозунда айтылып калат экен өзгөчө. Ырдайлы кыргыз ырлары менен алып чыккан проектиңиз бул Кыргызстан үчүн убактылуу эле токтоп кала турган проекттерден эмес, бул түбөлүктүү калып кала турган проект болду. Аныңызга кол чабабыз, рахмат айтабыз. Себеби дегенде эл ичи өнөргенчи деп биз өзүбүздүн таланттууларды алып чыгып атабыз, бирок сиз улуттан турган элдин арасынан кыргызча ырдатып таланттууларды алып чыгып атканыңызга биз дайыма таазим кылабыз. Сөзүңүз куру болбосун. Ооба. Ошол сиз ырдатып тарбиялап жүргөн балдардан, кыздардан кимисин ырдатсак болот азыр? Азыр Светлана Симикина өзү кыргызча мендей эле сүйлөйт. Биздин долбоордо көп ошондой сүйлөгөндөрдөнчү. Ошо Светланадан баштайын. Светланадан баштайлы. Анда келиңиздер кол чабуулар менен Светлананы ортого чакырып коелу. Бир кол чабуулар. Sensiz canım, menin ömürlük carım. Yaşonun kızığı yok bul dünyada, bul dünyada. Suyuş olasın mağan çaçıp durgan, gün bolup bir özünsün sen gana. Sensiz canım, menin ömürlük carım. Mınçalık bakıp bolgo süybüylödü, süybüylödü. Yaşaysın çok güç kuban, berip mağa. Dilegenim ekibizden ak suyubuz. Yaşay verse dep kılı
Хумарланат сага тартып Кыргынча шашыламын көз алдыма Элестеп жүзүң аппак татына Кайсыл жерде жүрсөм да оюм сенде Өзүңө күндөн күнгө сүйүм артып Айдарлык ыраазымын мен бактыма Дилегениме көбүздүн ак сүйүүбүз Жашай берсе деп кылымдарга ай Сүйүгүлүм, өтөмүрүм Арнаймын мен бүт сага Дилегениме көбүздүн ак сүйүүбүз Жашай берсе деп кылымдарга ай Сүйүгүлүм, өтөмүрүм Арнаймын мен бүт сага Дилегениме көбүздүн ак сүйүүбүз Жашай берсе деп кылымдарга ай Сүйүгүлүм, өтөмүрүм Арнаймын мен бүт сага Seniki жакшы экен, бийлетип туруп анан сүйлөтөсүң. Үнү таптаса ырдай турган кыздарды аябай жакшы тарбиялаган экенсиз. Рахмат. Эми быйыл 10 жылдык болуп калабы ошондо быйыл? Ооба, күзүндө 10 жылдык болот. 10 жылдык өткөрөт экенсиз, абдан чоң. Ошого кандай биздин музыкалык теримде репетиция кылып генеральный 14 мартта филармония концерт беребиз. Эстрада жылдыздары менен. Учуру менен пайдаланып сени да чакырам ушул концертке. Болду. Кызмат кылабыз. Юрий азыр экранга көңүл бурабыз. Бул биздин көрсөтүүбүздүн бир өзүнчө дагы бир табышмак форматы деп коелу. Клиптерди көрсөтөбүз. Сиз кимдин ыр экенин, тиешелүү клип экенин табасыз. Юрий Иванович, клиптерди бир 4 вариантын көрсөтөбүз. Биринчиси музыкасы жок көрсөтүлөт. Экинчиси башка музыкалар менен көрсөтүлөт. Кыскасы бул клип кимге таандык экенин билишиңиз керек. Мынакей башталды. Бул биринчи музыкасы жок көрсөтүлүп аткан вариант. Музыкасы жок. Көрдүңүз, Мына сен деген ыр экен. Кана? Кийинкиси музыкасы менен болот, эми? Дискотека түнкү Бишкекте достор менен жүрөм кечинде мага жанда күлгөн жигиттин. Бул кечки Бишкек деген ыр менен ырдалды. Кайсыл ушул ырдалган ушу клип таандык экенин табасыз, түшүндүңүз, Бул клиптики эмес. Ушул кайсы ырлар аттары жазылып атпайбы? Ошол кайсыл ырга тиешелүү экенин табасыз да. Үчүнчү вариант. Ал сен жоксуң, табамадым сени, сен жоксуң, эземейсиң мени, сен жоксуң, бар болсаң кайдасың сен? Жок, байкап атам. Ойлонуп атасызбы? Жок, ойлонуп турган деле жок. Мен баарын клип көрбөйм да. Бир бар ошо билдим, ошону көрбөйсүз. Жолатке кыздар чыгат болду күннөй. Мына таксиз баламан. Күчүк көчөлөрдүн баарын жакшы билем. Шоколад кыздарды, татына кыздарды, чепкеден чертип билем. Мынакей.
4 ыр чыкты. 4 ыр чыкты. 4 бир эле эме видео. Клип ошол 4 ырдын кайсысына тиешелүү? Же балким башкасына тиешелүүдүр. Мында жок тобу, анда болбогот. Мен билем, бир Айгерим Расул кызы ырдап жүргөн, э? Сиз ошол деп ойлойсуз, э? Жок, муну? Жок, бул казактардыкы болуш керек менимче. Же бирөөсүн айттыңыз, бирөөсүнө токтолосуз. Эми таппай калсаңыз аябай деле эч ким неме кылбайт, кызыгып коркутпайт болуш керек. Формат боюнча эгер таппай калсаңыз, Малика кызыбыз чыгып кайра коркутуп же муунтушу мүмкүн. Чыга берсин Малика сразу элечи. Кайсысы деп ойлодуңуз? Бирөөсүнө токтоңуз. Биринчиси сен дегенби? Мен билбейм иши кылып. Мына сен деген биринчиси да. Ошол дедиңиз да? Анда сен өзүң билбейт окшойсуң. Жок, анда толук кимдики экенин эме угуп коелу, э? Кол чаап кое бериңиздер мына. Юрий Иванович баары бир музыкага жакын болгондуктан таап койдуңуз. Ооба да. Досторум бар да. Баары деле жаштардын клибин көрөт экенсиз да. Эми музыкага жакын экен санда биз клиби жок эле бир ырды жашырайлы сизге. Клиби жок ыр жашырабыз. Ырды алып келет дагы, акыркы сабына келгенде ыр токтойт. Акыркы сабы кандай уланыш керек? Ошону сиз айтып кой турчу, мен сага айтайынчы бир нерсени, борончу. Мен институт искусствого тапшырганда мындай экзаменди өткөн эмесмин. Эми бул шоу программада кичине күлүп отуралы дегендей, э? Мен улантышым керекпи сөздүбү? Бир ырды берет азыр маэстро бизден. Акыркы сабына келгенде токтойт. Акыркы сабы кандай уланыш керек экен, эстейсиз? Аргандай ойго келдирет, алдырдан күлүп карашың, адамды гана. Акыркы сөзү көптүрөт, чөктүрөт, көкүрөк деген сыяктуу сөздөр да. Мисалы, кайсынысы туура келиши мүмкүн? Эгер сөзгө түшүнбөй калсаңыз да, айткан варианттарың бардыгы жаман. Көптүрөт, чөктүрөт. Эми азыркы жашатат сөздөр ошондой жазылат. Ошон үчүн айттым да, акын менен кеңешип жазса болмок да. Дагы бир сыйра кайталап коелу, түшүнүктүүрөөк болсун. Аягын эстеп бериңиз. Алчарай жүзүң өлтүрөт, аргандай ойго келдирет, алдырдан күлүп карашың, адамды гана көптүрөт, чөктүрөт, көкүрөт. Рифмага келбейт, бирок сүйүндүрөт дегени сонун болмок. Сүйүндүрөт, өлтүрөт, эмесписиң чейин. Жашатат. Билбейм мен, биринчи угуп атам бул ырыңды. Калп эле бул жерден маймыл жылы болсом да маймыл боло бербей эле коет. Негизи мунун эмне деген сөзү? Эми бул азыркы жигиттердин өздөрүнүн сөздөрү жасалат ырга, билесизби? Мен башынан айтып, акын менен кеңешип айтып атам. Эми толугураак угуп көргөндө, толугураак вариантын эстеп беребиз. Алчарай жүзүң өлтүрөт, аргандай ойго келдирет, алдырдан күлүп карашың, адамды гана өлтүрөт. Мен тапкан турбайбы? Мен тапкан, башынан эле таппадымбы, айтпадымбы, акын менен кеңешсе болмок. Кол чаап коюңуздар, рахмат, рахмат. Себеби дегенде Юрий Иванович мындай биздин убакта ырлардын сөзүн мааниси такыр башкача болгон туурабы? Мекен үчүн, партия үчүн, эл жер үчүн ырдабасаң, сен кароосунакка чыга алчу эмессиң да. Убакытты караңыз, билинбей сүйлөшүп отуруп эле бир топ убакыт өтүп кетти бизде. Дагы бир сиздин алып эште келген, тарбиялаган жигиттериңиздин бирөөсүн чыгарсак. Эң алыскы, биз жердин биягында болсок, ал жердин биягынан келген, ошонун бири Жолин алып келдик азыр. Рыспай Абдыкадыровдун Эсиндеби деген чыгарманы угуп көрөлү. Кубадан келген
жигит Джоли. Джоли, а? Джоли Стар VIP. Джоли Стар. Келиңиздер анда. Мына ошол жигитибизди Джоли Старды чакырып коелу. Sam suruktun Eske düşüp göldündeki gül özgün Eşindeki sırdaşı Surup çekip tatlı sözlü yürüttün Eşindeki sırdaşı Surup çekip tatlı sözlü yürüttün Yüreğimde suyu dursa çiğnatmay Yüzüm carik balbındağım kiratay Sultan birdin susar birdin kayradan Ezel dedim birge yürgün kıylatay Sultan birdin susar birdin kayradan Ezel dedim birge yürgün kıylatay Seni mendin meni senden falaşır Oynap gülüp gökte yürüdük carkınemi Ketki çekti apak bolup tanaki Oynap gülüp gökte yürüdük carkınemi Ketki çekti apak bolup Sain narilap Tetir cara puro lasin arubat Asal tertib arna düşür juremu Juremde umut menim darilap Asal tertib arna düşür juremu Yüreğimde umut benim darila Джоли Стар, ассаламу алейкум, рахмат, сизге рахмат. Рахмат, брачка. Жакшы балдарды, кыздарды тарбиялап атасыз. Рахмат. Алла разы болсын. Өмүрүңүз узун болсун. Дүнүйөнү дүңгүрөтүп, бул эле биздин Кыргызстандын ичиндеги эле ушинтип кыргыздардын ырларын ырдатпастан, ошо кыргыздын ырларынын баарын ошол өзүңүз айтып аткан жүздөгөн, миңдеген мамлекеттерде ырдалып, аманчылык болсо өзүңүз ошондо башында туруп, сиздин ошол проектиңиз өркүндөй берсин дейбиз. Бир кол чабыңыздар гана Юрий Байкебизге кол чабыңыздар. Рахмат. Малика кызыбызды чакырып коелу. Куттуу үйдөн курт чыкпа дейт. Чочутпайт эми бул жолкусунда. Жана чочуткандыгы үчүн кечирим сурап, Малика кызыбыз бияка куттуу үйдөн курт чыкпа дейт. Белегибизди алып келип кетсе. Бул кимге? Рахмат сизге, вактыңызды бөлүп келгениңизге чоң рахмат. Оорубаңыз, чоңтоңуз, кана музыка менен кол чабуулар менен
кийинки конок ким деп аткан болсоңуздар, дагы бир ар тараптуу таланттуу уул кыздарды, жигиттерди чакырганбыз. Бүгүн жакында боло турган өзүңүздөр күбө болуп аткан чыгарыстар дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанга иллюзионисттер, фокусниктердин баары дүйнө жүзүнөн чогулуп келип атат. Ошо эмне себептен себеби биздин дагы арабызда мына ошондой кыйын элди таң калтырган жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Продюсери алдыңыздарга чакыра турган Назгүл Насиева менен Өмүрбек жана Амантур Молдакматовдорду чакырабыз. Хош келипсиздер. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Настроениңиздер кандай? Жаз келип, маанайыбыз майрам. Сиздики өзгөчө маанайыңыз. Өзгөчө, меники жакшы, сонун. себеби дегенде наркөгөнүн маанайы анча эмес азыр келе атканда ойлонуп келе атат да. Эжекебизге эми жаз келе баштады. Деги эле өзү март айы бүткөнчө подарканы кантип беребиз деп. Бирок бул жигиттердики оңойраак. Себеби дегенде уарып магазинге барып бир жака барып отурбай эле акырын эле бир жерден ооба деп туруп эле гүлдү алып чыгып берип, биягынан шоколадты алып чыгып берип, барып соода кылса бир жерден баар нерсени соода кылып бүткөндөн кийин тиги соода кылып аткан кызды карап акчасын төлөбөй туруп сдача бербейсиңби десе, макул деле сдачасын берип кое турган ошондой касиеттүү жигиттер деп коелу, Ооба, бул өзгөчө. Бул дагы өзгөчө өнөр. Баарыбыздын эле колубуздан келсе кыла бербейт белек. Жакшы жаңылыгыңыздар болуп атат жакында. Ошол жөнүндө бир аз айтыңыз. Бул өтө сонун жаңылык, Борончу аке. Кыргызстанда эмес, жалпы Орто Азия боюнча дүйнө жүзүнөн чогулган мега чемпион Европа Азиянын жеңүүчүлөрү иллюзионисттерди чакырганбыз. Алар Америкадан келет, Кошмо Штат, Кореядан, Кытайдан, Кениядан, Малайзия, Африка, Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан мамлекеттери чогулуп, бизге келет. Бирок буга чейин элди алдабайлык, багы фокусниктер, көз боочулар ушундай алдап коет го, кээде афишага сүрөттөрүн чаптап туруп келбей калды дебесин деп. Биз булардын баардык билеттерин алып, гонорарларын баарын ордунан коюп туруп анан келдик. Сиздин сөзүңүз бир жери жакты, Назгүл. Алдабай деп. Неге силер алдайсыңар? Фокусник ал иллюзия да. Сизге мынакей, биз дагы сизге кур келген жокпуз. Бул көрсөтүү бизге аябай жагат. Сиз дайыма келген конокторго белек бересиз. Биз дагы кур келген жокпуз сизге. Ой, рахмат. Лучшие мировые звезды иллюзионисты впервые в Кыргызстане. Кыргызстанга кандайча болуп келип калып атат? Аны кандай, Назгүл? Өзүңүз чакырып атасызбы? Мынчалык чоң өтө турган проект. Бул абдан чоң проект. Ким колдоп атат? Бул Өмүрбек Молдокматов 2 жыл даярданды. 2 жылдан бери ичине катып, эч кимге айтпай жүрүп, ошол мамлекеттеги келе турган коноктордун баардыгын достору менен акылдашып, күчтүүлөрү менен ортого киши салып, алардын продюсерлери менен кеңешип, ушул ишке ашып отурат. Ошонун баары макул болуп келип атат. Макул болду, буюрса. Демек, кичине калып калгандарын тааныш билиш, тияк-бияктар менен телефон чалып, сизден алса болот экен да. Элдер азыр абдан кызыгып, чындыгында эл баягы кайталанма концерттерден тажагандай. Элдерге башка жаңылык керек болгондой. Ошон үчүн элдердин басымдуу бөлүгү телефон чалуулар менен эле билеттер заказ кылып. Чыгаша чыкпаса киреше кирбейт. Биринчи жолкусунда кыйналсаңыздар, кийинкисинде билет, Кудай буйрса, арты $100, асты $500 болот. Буйрса, анан Өмүрбек айтып атпайбы? Кто не рискует, тот шампанское не пьет деп. Орусча сүйлөбөйт биздин көрсөтүүдө. Албаштын келди. Кармабайсың, кармап жүрсүң. Ай, фокус болуп кетти го. Эме. Не бердесилерде шайтан. О, эмне болду? Бизде деле фокус көрсөтөбүз. Бизде деле ушундай фокус көрсөтмөй бар. Атам баласы. Эми келиңиздер эми. Ийгилик каалайлы. Сөздөн ишке өтөлү дегендей, көпчүлүк азыр телевизор көрүп аткандар дагы, бир жерде келип залда отурган студенттер дагы кандай кызыктуу реклама катары дагы өнөрлөрдү көрсөтөт. Өмүрбек
Амантур Молдахматовтар десе мен башынан эле уккандан баштап буларды мен бир тууганымдай көрөм себеби дегенде мен Кудайбергенов Борончу Молдахматовичмин да. Молдахматтын баласымын да. Ошон үчүн мен туугандарымдай көрөм да буларды. Келеме. Бир өнөрүн көрсөт, андан кийин анан сиз менен экөөңүздөр менен өзүнчө сөздү сүйлөшүп баштайлы. Кандай дейсиңер? Кечирип коесуздар, мына биздин демөөрчүлөрүбүз бар, ошолордун бир нече секундтук жарнамасына көңүл бурабыз дагы. Андан кийин мына Өмүрбек менен Амантурдун өнөрлөрүн көрөбүз. Өмүрбек менен Амантурга жарнамадан кийин көңүл буралы дагы. Сөздөн ишке дегенде бир өнөрлөрдү көрсөтүп кой, эмне кылып жардам берели, көрүүчүлөр чакыра коелу, же мага эле фокус көрсөтө коесуңбу? Айт, кандай кылайын Өмүрбек? Негизи фокус аябай көпкө бөлүнөт. Ошон үчүн азыр мен уличныйден биртике көрсөткөнгө аракет кылайын. Сырттын фокусу бөлөк болот. Сахнаныкы бөлөк болот. Мурда китептер чыгып турчу, клубка өзүнчө деп. Азыр көбүнчө ушундай китептер чыгып калбады. Азыр көчөдөн көрсөткөндөр деле ушул уличный баары эле ойлой берет да, баары эле фокус келет. Биз фокусту бирдей эле элестетебиз. Бирдей элестетебиз да, ичинен көпкө бөлүнөт да. Иллюзия өзүнчө болот, микромагия өзүнчө болот, трансформация өзүнчө болот. Бул трансформация бул бий менен фокус чогуу да. Левитация деген болот. Бул өзүнчө номер. Ушундай номерлерге көпкө бөлүнөт да. Левитация деген жана учкан. Левитация учкан. Түшүнөт экенсиз, Ошондо мен учкум келип атат азыр десең. Ал фокустарыңы бу жерде көрсөтпөйсүң да. Анан мен азыр уличныйдан көрсөткөнгө аракет кылайын. Азыр гүлкүмүштүү фокустар да көп биздечи. Гүлкүмүштөн бир-эки үзүндү көрсөтөм, но мен азыр шоума именно гүлкүмүштүү жагын да карап атам. Баягы гүлкүмүштүү жакты биздикинен көрсөтсөң болот бу жерде. Биздин ошо форматы өзү ошондой. Форматы өзү ошондой. Анан ошондон да үзүндү көрсөтүп беребиз. Негизи чоң гүлкүмүштүүлөрдү именно шоуга даярдап атам. Анан болду. Мисалы үчүн биз ар бир нерсени өзүбүз текшерип көргөнү жакшы көрөт эмеспизби? Бул жөнөкөй эле резинка. Акча байлагыч. Акчаны жакшы көрөт экенбиз, Акча байлайбыз. Не кылайын муну? Анан мен баягы мынтип ойнойбуз билгерчи. Чет өлкөлөрдө көп жүрдүм деп атпайбынбы? Оманда 4 жыл жүргөндө ошондо баягы көп эме кылчумун да, акча менен көрсөтчүмүн. Ошолордон бир-эки үзүндү көрсөтүп берейин. Бул уличный фокус. Көчөдө жүрүп көрсөтө берчүмүн да. Акчаңыз барбы? Акча кайта келип анан? Эме андай сураган бол уят болот. Не кылайын? Сумкасына кийсеңиз, мындай кылып. Мындай кармаңыз. Мындай кармап турайын. Анан экран менен жакыныраак алсаңар. Экранды өтө жакын алып тартып койгула жигиттер. Маякты карайлыбы? Мынакей, ортосуна салдым мен. Канчынчы иретте турат? Канчанчы? 4-чү иретте турат. Үйлөнгөнү билесиз да? Кармап турайын бер. Үйлөп туруңуз, кое бериңиз. 3-чү ирет. Үйлөп коесуз. 2-чи ирет көрүнүп атам, яка камера көрсөтөйүнчү. 2-чи иретке акыркы иретке түшүп калды го. Оп. Кол чаап койсоңор деле болчу да экен өзү. Бул баягы уличный фокус да, баягы көчөдө жүрүп көрсөтө турган. Негизи көчөдө жүрүп көрсөткөн фокустар көп. Акча арай турган экен деп эдим жана. Ошо акча орой турган экен деп. Муну берейинби кайра? Жок, ала бериңиз. Акча ороп коеюн да. Сиздин эми акчаңыз көп экен да. Мына мен тарап алайын. Манипуляциядан бир үзүндү көрсөтүп берейин. Бул колду иштетүү жөнүндө меникинин боюнан чоң шарик чыгат. Кадимки эле шар экен, биз текшерген жакшы көрөбүз дедим. Маэстро кичине музыка коюп турсаң деле аябай жакшы болмок. Ал эсиң болуп калды ала. Тарта берейинби? Канчага чейин тарт. Мына да бирөө. Колчак кетти. Баягы айтып кетпедикпи? Гүлкүмүштүү фокустан бир көрсөтөбүз депчи. Борончу,
Фокусник болгон келди беле? Бала кезде фокусник болгум келип, кийин сахнада концерт коюп жүргөндө дагы 1-2 жерден фокус көрсөткөм. Анда профессионал турбайсың. Бұл эки сыйкырлуу платок, байлайбыз 1, 2. Бұл сыйкырлуу платокту сыйкырлуу жерге салабыз. Карма. Мен кармайм. Санайбыз. 1, 2. Баягы бул фокусту жөн эле көрсөтө берген эмес. Фокус деген элди күлдүрүш керек, элди сүйүнүш керек. Элдин баары эле ойлоп атпайсың, алдап коет депчи. Сен ар бир сени акча төлөйт, мени алдап бер деп. Амантур көрсөтүп бер. Амантур өзү аябай классический стиль, бул классический номер. Көп сүйлөбөй мындай. Чет өлкөлөрдөн иштегенге ылайыктуу номер да. Тилдин кереги жок. Сөз менен айтпай. Сөз менен айтпайлы. Жака бар колду коюп турбай. Мына 8 марттың. Ушинтип эле балдар. Ушинтип эле күнүгө гүлдү. Күндө эле кайерге барсаң гүл берип карачы мынакей. Ооба. Кандай гана, жыргалып. Senik хоз турбай. Сулуулар. Меники апа кайда. Жигиттер үйлөнүп атканда көчкөндөрдү учуратышпайбы? Жанагы ак үйдүн алдында, ошол жерге, ошол жакта жакыныраак жерден квартира алып, анан ошол жерден барасыңар да көчкөндөрдү жана 1000 сомдон бересиңер. Алар алат да, деп сүйүнү ыргытат, көчкөн учуп кайра үйүңөргө келет, кайра эртеси күнү келип сатасыңар, ошентип. Оборот. Үйрөткөн сиздерге жакшы бизнес. Билип алыңыздар анда. Рахмат эми сиздерге. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге рахмат. Ишиңиздерге ийгилик. Анан дайыма ушул Кыргызстан мына ошондой чоң шоу проектилердин ордосу боло берсин, дүйнөнү таң калтыра берели. Рахмат, кош келипсиздер. Рахмат сиздерге дагы. Майрам келатат, кызыбыз кур кетпесин, кызыбызга белек. Рахмат сизге. Бол чабуулар. Биз калганын көбөйтө алабыз да. Сиз ошо рахмат, деп туруңуздар. Сиздерге ийгилик. Рахмат, сиздерге ийгилик. Рахмат сиздерге, мына убакыт дагы билинбей өтүп кетти. Малика, убакытты эч ким кармап кала албайт. Мына бүгүн сиздер менен Малика экөөбүз коштошобуз. Эмки жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар. Дагы бир сыр айтып коелу. Мына алдыдагы телефонго чалыңыздар, Инстаграмга кириңиздер. Дагы жакшы сүрөттөр болсо, Кыргызстандын ичиндеги кызыктуу окуя видеолор болсо бизге жөнөтүп туруңуздар. Эмки жолугушканга чейин саламатта калыңыздар.
бийлейсиз азыр. Кичине бийлеп койсо, бутуңуз деле ооруп кетти, отуруп жатканда. Бул тартылып атабы? Жок, азыр тартыла беришин. Мен ордума бийлей. Иә. Жок, болбойт, өзүңүз бийлешиңиз керек. Кандай туруп алып эле анан Азыр Малика кызыбыз менен айтам. тиги бакоптун крышасы кетип калды деп. Тиги кыз кандай кыймылдаса ошону туура коет. Мен турайм. Сиз туура коет. Наоборот кылбайлы. Наоборот деле кылып беребиз. Наоборот деле. Отурабы? Жок, болду, сиз кирип кетиңиз. Всё. Дүйнө жүзү боюнча Кыргызстанга ушул иллюзионисттер Ушунча эле жылат экен бул кресло аябай чоңкун да. өзүн жылда. Тутуп мынтип калат да, боюм кичинекей да. Сен артка чоюлуп турдуң. Мен кичине креслону артыраак жылдырбаймынбы мындай? Ошентип болбойсуңбу? Бутун чечилип отурат. Кыздар отурганда эле бутун чечилип отурат. Бой кичинекейлер билесиңби, маршруткага отурганда бутуң жерге тийди го, отурсаң. Десе. Ошондой эле.